За 4 дня 4 күн ичинде оор кайгыга чөгүп, Ильичтин табытынан 900 миңден ашуун адам өттү. 1924 жылдын 3 айынын 27-си Москвада Ленинди жерге берип жатышат. Катуу суукка жана бороонго карабастан советтик пролетариаттын жол башчысы менен коштошууга сансыз эл агылып келди. поезд за поездом. Поезд артынан поезд Ленинградтан жана башка шаарлардан делегация Ильичтин сөөгүн акыркы сапарга узатууга жөнөп жатат. Биздин кеңири өлкөбүздүн бардык аймактарында. Казакстандан да атайын делегация келет. Аны Казак ССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы, жазуучу жана коомдук ишмер Сакен Сейфуллин жетектейт. Бул Кремлдин большевиктери ага көрсөткөн жогорку ишениминин белгиси болчу. Ал эми Лениндин бул тажыясы коммунисттик партиянын ичиндеги бийлик үчүн күрөштүн бурулуш учурларынын бири болот. Убакыт өтүп ЦКнын коллегиалдык башкаруу системасы токтотулуп, бийлик Сталиндин колуна толугу менен өтөт. Лениндин мурдагы үзөңгүлөштөрү, эски большевиктер биринин артынан бири эл душманы деп жарыяланып жок кылынат. Союздук республикадагы революционерлер да ошол эле тагдырга туш болушат. Казакстандагы революциялык кыймылдын лидерлеринин бири, адабиятчы, коомдук ишмер Сакен Сейфуллин да эл душманы деп жарыяланып атылып өлтүрүлөт. Ооба, Сакен Сейфуллиндин өлүмү менен биз өтө таланттуу жазуучуну жана акынды жоготтук. Бирок анын негизги эмгеги мында эмес. Анын эң чоң тарыхый жетишкендиги казак элине өзүнүн чыныгы атын кайтарып бергенинде. Сиздер билгендей, орус падышалыгы убагында казактарды кыргыздар деп атап келишкен. Бирок Сейфуллин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп шайланаары менен казактардын чыныгы улуттук аталышын расмий түрдө калыбына келтирген. Анын аракети менен казак эли кайрадан өзүнүн түпкү аталышы казак деген ысымга ээ болду. Казактар кайрадан казактар болуп калышты. Сакен Сейфуллиндин замандаштары аны эскергенде, аны курчу акылы, мыкты тамаша көйлүгү гана эмес, сырткы келбетинен да өзгөчө экендигин баса белгилешчү. Ал жүзү түз, спорттук дене түзүлүшүнө ээ, бою узун, харизмалуу адам болгон. Жазуучу Галина Серебрикова аны мындай сүрөттөгөн. Ал перс баатырларына окшош, фрескадан түшүп келгендей, жеткилең элес, ага темир соот менен ийри кылыч гана жетишпей турат. Сакен өзүнүн көрктүүлүгүн энеси Жамалдан алган. Ал уулун Садубакас эмес, мээримдүү Сакен деп чакырган. Дал ушул ысым менен ал тарыхта калды. Атасы Сейфулла ошол кездеги эң ири базарлардын бири болгон Коянды жарманкесин жетектеген. Абдан бай адам болгон. Бул жарманке аркылуу Кытай, Орусия жана Борбор Азия мамлекеттери менен активдүү соода жүргүзүлгөн. Соода сатыктан тышкары Коянды жарманкесинде казак коомчулугу үчүн маанилүү маселелер талкууланган жыйындар өтүп турчу. Вот это ярмарки, вы знаете, в 1905 году 14,5 тысяч... Силер билесиңер, ушул жарманке 1905 жылы атактуу Каркаралы петициясына себеп болгон. Стало предтечей всех революционных... Бул петицияны падышага 4500дөн ашуун адам жазган. Бул окуя Казакстандагы бардык революциялык окуялардын башаты болуп калды. Кокусунан эмес, дал ушул аймактан Алихан Бөкейханов, Жакып Акпаев, Казакстандын алгачкы юристтеринин бири Алимхан Ермеков жана башка көптөгөн көрүнүктүү ишмерлер чыккан. Биринчи демократиялык кыймылдар ушул жерде пайда болгон. Ошол учурда ал жерде Сакендин атасы Сейфулла да бар болчу. Ошондой эле бул аймакта Ахмет Байтурсунов да иштеген. Ал казак мектебинин мүдүрү болгон. Ал кезде бай адамдар окумуштууларды, мектептерди, медреселерди жана мечиттерди колдошчу. Ахмет Байтурсуновдун мектебине жардам көрсөткөн адамдардын бири Сакендин атасы Сейфулла болгон. Сакен, отец Сакена Сейфулла. Вот. Сейфулла көп учурда уулу Сакенди жарманкеге алып барчу. Ал жерден көргөн, уккан нерселер кичинекей Сакендин эсинде түбөлүккө сакталып, анын ой жүгүртүүсүн, көркөмдүүлүгү, таанымын өстүргөн.
Из воспоминаний Сакена Сейфуллина. Сакен Сейфуллиндин эскерүүлөрүнөн айрыкча кеч күздүн узун түндөрүндө жана катаал кыш мезгилинде очоктун жанында олтуруп алып сыртта бороон уюлгуп турган учурда ыр күбөлөрсүз өтчү эмес. Өзүмдү билгенден бери эле айтыштар, ырлар, аңгемелер жан дүйнөмө агылып кирип, унутулгус жаркыраган сүрөттөрдөй элестелип, талаанын жашоосун көз алдыма тарта берчү. Атасы Сейфулла уулуна жакшы билим берүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонгон. Сакен Акмолинскке барып, 3 класстуу шаардык окуу жайда билим алат. Дал ушул шаарда анын жашоосунун маанилүү бөлүгү өтүп, ушул жерде ал большевик жана революционер катары калыптана баштайт. Сакен Сейфуллин с юности, конечно, он учился в Нельдинской школе. Он учился... Сакен Сейфуллин жаштайынан эле билимге умтулган. Ал Нелдин мектебинде окуган. Ошол учурда ал алгачкы өнөр жай ишканаларын жана алгачкы казак жумушчуларын көрдү. Андан соң Акмолинскке келип, орус казак окуу жайында билим алат. Ошол 1912-13 жылдары Балкан согушу жүрүп жаткан. Түркия менен Болгария согушуп жатканда элден Болгарияга жардамга акча чогултуу башталган. Ошондо Сакен туруп алып, түрктөр казактардын бир туугандары. Ошондуктан биз казактар акча берүүдөн баш тартабыз деп айткан. Бул сөзү үчүн жандармерия аны изилдеп, иш ачып, Сакен Сейфуллин түркчүл патриот деп жазып коюшкан. Ошентип ал түркчүл патриот болуп калган. Окуусун улантып, Сейфуллин Омскидеги мугалимдер семинариясына кирет. Дал ушул жерде ал өзүнүн теңтуштары менен бирге Бирлик аттуу жаштар уюмун түзөт. Бул уюм казак элинин билим деңгээлин көтөрүп, маданиятын жайылтууну максат кылган. Бул уюмдун жыйындары өтө кызыктуу жана эмоцияга бай өтчү. Жаш акындар, жазуучулар өз чыгармаларын окуп, келечек тууралуу кыялданышып, көп талашып тартышышкан. Алар жүрөктөн чыккан арзуулук менен өзгөрүүлөрдү каалашкан. Сакен Сейфуллин өз заманының шамшырақ тұлғасы. Сакен Сейфуллин өз доорунун жарык чырагы, руханий багыт көрсөтүүчү, чыныгы мекенчил, стратегиялык ой жүгүрткөн лидер болгон. Анын интеллектуалдык жана чыгармачыл дарамети 1914 жылы эле көрүнүп, Казанда анын Өткөн күндөр аттуу ыр жыйнагы жарык көргөн. Андагы элге ким башчы болот аттуу поэмасында ал элдин башчысы кандай сапаттарга ээ болушу керектигин талкуулайт. Сакендин пикиринде эл башчысы элдин коргоочусу жана таянычы болушу керек. Коомдун кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, элди туура жолго жетектеши керек. Бул поэмада Сакен өтө жаш кезинде эле терең ой жүгүрткөндүгүн көрсөтөт. Почему Сакен стал коммунистом? Эмне үчүн Сакен коммунист болду? Дагы да кайталай кетейин. Сакен бардар үй бүлөдөн чыккан, бирок коммунисттик партиянын идеялары абдан жакшы болчу. Ал жерде теңчилик бар, ал жерде социализм бар. Ар бир адам жөндөмүнө жараша, эмгегине жараша жашайт. Бул коммунизмдин моралдык кодекси. Стоит вопрос, как так получилось, что Сакен не оказался в Алашорде? Он хотел, он должен... Кантип Сакен Алаш Орду кыймылына кошулбай калды деген суроо туулат. Ал катышууну каалаган. Ал Алаш Ордунун жайында өткөн курултайына, анан 5 айында Оренбургда өткөн 2-чи курултайына барышы керек болчу. Бирок ал Акмолинскдеги жандармериянын көзөмөлүндө болгондуктан чыга алган жок. Акыры ал Акмолинск түрмөсүндө камалып, сапарга чыга албай калды. Кийинчерээк ал Анненковдун өлүм вагондоруна түшөт. Сакендин падышалык режимге каршы көз карашы анын окуудан кийин Акмолинск аймагына кайтып келгенде ого бетер чыңдалды. Бул жерде абал тынч эмес эле. 1916 жылы орус падышасы Николай II реквизация жөнүндө жарлыгы боюнча 240 000 казак 19 жаштан 43 жашка чейин тыл иштерине чакыртылган. Бул буйрук жапырт нааразычылыкка алып келип, чоң көтөрүлүштөр башталды. 20-кылымдагы эң белгилүү көтөрүлүштөрдүн бири Казакстан менен Борбор Азиядагы 1916 жылдагы көтөрүлүш Амангелди Имановдун жетекчилиги менен башталган. Сакен Сейфуллиндин эскерүүлөрүнөн элдин азабын тынч карап туруу мүмкүн эмес. Энелердин, карыялардын, келиндердин муңдуу үнүн угасың. Күч кубатка толгон жигиттердин падышанын аскерлери менен кармашта жок болоорун көрөсүң. Ошондо жан дүйнөңдү кара булут каптайт, жүрөк оорудан жарылып кетчүдөй сезилет.
домбуранын кылдары чыңалып туруп үзүлгөндөй. Этот деревянный дом на правом берегу столицы. Бүгүнкү күндө бул жыгач үйдү шаардын оң жээгиндеги ар бир тургун билет. Дал ушул жерде Сакен Сейфуллин жашап иштеген. Азыр бул көчө анын ысымын алып жүрөт. 1917-жылдагы революциядан кийин дал ушул жерде анын коомдук жана адабий ишмердүүлүгү башталган. Ал Акмолинскте дыйкан депутаттардын кеңешин түзүүгө катышкан. Анын президиумунун мүчөсү болуп шайланган. Ошол эле Жас казак жаштар партиясын түзүүгө катышкан жана биринчи революциялык ырын казак жаштарынын Марсельезасын жазган. 1918-жылы Акмолинск большевиктердин көзөмөлүндө болчу. Бирок күтүүсүздөн шаарда төңкөрүш болуп, ак казактардын отряды кызылдарды талкалап, бийликти колго алышты. Андан кийин душмандарды жок кылуу башталды. Көптөгөн коммунисттерди ошол эле жерде кармап, дароо аткарып жатышты. Сакен жана анын санаалаштары Омскидеги түрмөгө жөнөтүлмөк болду. Кийинчерээк Сейфуллин бул күндөр жөнүндө Тикенектүү жол романында жазат. Бул китеп аны белгилүү кылды. Көп өтпөй байкадык, лагердеги туткундардын жарымы ооруп, күн сайын 5-тен 10-га чейин адам көз жумуп жатты. Көптөр дээрлик жылаңач болчу. Кышкы суук менен ачаарчылык алардын алсыздыгын күчөткөн. Биз келгенден бир аз мурун тамак ашты жакшыраак бере баштаган экен. Бирок көпчүлүгү узак убакыт ачка жүргөндүктөн калыбына келе алышкан жок. Лагерде тиф эпидемиясы башталды. Биз келгенден 2 күн өтпөй эле 40 жолдошубуз ооруп калды. Ачкачылык, суук жана тарткан азаптар өз таасирин тийгизди. Көптөрдүн денеси шишип кетти. Бирөө өлдү, дагы бирөө каза болду. Ал өмүрүн тобокелге салып лагерден качып кетти. Бактыга жараша ошол учурда күчтөрдүн тең салмактуулугу большевиктердин пайдасына өтүп жаткан. Сейфуллиндин карьерасы тездик менен өскөн. И он 9 месяцев он там пребывает в тюрьме. И, конечно, он пересматривает... Ал түрмөдө 9 ай олтурду жана ошол убакыт ичинде көз караштарын кайра карап чыкты. Ал мурда Орусиянын жаңы демократиялык өлкө болооруна ишенген. Ал империяга ишенген, анын күчүнө ишенген. Бирок ошол 9 ай анын көз карашын өзгөрттү. Ал адмирал Колчактын ким экенин түшүндү. Ал Керенскийдин ким экенин жана алардын саясаты мурда монархиялык саясаттай эле өзгөрбөгөндүгүн көрдү. Ошондой эле Алаш Ордо кыймылынын казак элинин демократиялык ой жүгүртүүсүнө чоң таасир тийгизгенин түшүндү. Бирок алар өз миссиясын аткарышты. Андан ары казак элинин жолу империя менен бирге боло албасын. Сакен так түшүндү жана өзүнүн жыйынтыгын чыгарды. 28 жашында эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп шайланды. Кийин ЦИКтин мүчөсү болду. Ошол эле учурда ал Кызыл Казакстан журналынын жана Эмгекчи Казакстан гезитинин жооптуу редактору болуп иштеди. Ал жөнөкөй эл менен жолугушуп, коммунизмдин идеяларын түшүндүрүп турду. Эл ага ишенип, анын артынан ээрчиди. Он действительно был лидер, вот, как сейчас говорит, модно говорить, лидер общественного мнения, да? Ал чындап эле лидер болчу. Азыркы тил менен айтканда коомдук пикирдин лидери. Ал казак эли үчүн көп эмгек кылган чыныгы патриот болгон. Ал эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп турган жылдары көптөгөн декреттер кабыл алынган. Ал Казакстандын келечектеги өнүгүүсүнө негиз салды. Казакстандын жазуучулар союзун негиздеди. Анын башында турду. Маданий жана өнөр жай тармагынын түптөлүшү дал ушул Сакен Сейфуллиндин тушунда башталган. Сейфуллиндин жумушу көп болсо да жазууга убакыт тапты. Анын поэзия жыйнагы, Тикенектүү жол романы жана Ленин аттуу ыры жарык көрдү. Ал казак жазуучуларын советтик басмага активдүү түрдө тааныткан. Буга далил катары Известия гезитинин башкы редактору Бухаринге жазган каты. Жолдош Бухарин Казакстан Орто Азиянын көп бөлүгүн ээлеп, Караганды көмүрү, Эмба мунайы, Алтай алтыны, дан эгиндери жана мал чарбачылыгы менен союздук деңгээлде өз ордун ээлөөгө тийиш.
Арал жана Каспий балыктары да байлык болуп саналат. Бирок ошого карабай союздук басма беттеринде казак акын жазуучулары дээрлик көрүнбөйт. Болгону 2-3 жолу гана Мукановдун ырлары «Известия» гезитинде жарыяланды. Мен сизге ушул кат менен алгачкы жолу бир сапардан жазган чакан очеркти жөнөтүп жатам. Эгерде «Известияга» жарыялап берсеңиз, мындан ары дагы материалдарды жөнөтүп турмакмын. Сиздин жолдоштук сезимиңизге ишенем. Коммунистик салам менен Сакен Сейфуллин, казак акыны жана жазуучусу. Например, экономические вопросы. Мисалы экономикалык маселелер боюнча ал көп иш жасаган. Ал салык тутумун иретке келтирген, өлкөнүн мамлекеттик, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерин бөлүп аныктаган. Ошондой эле агрардык секторго насыя берүү системасын киргизген. 1923 жылы Чын Куран айынын 4-үндө Казакстандын жарандык авиациясын түзүү тууралуу токтом чыгарат. Ал Москвага барып учак сатып алууну уюштурган. Москва ага фанерден жасалган 10 П-2 үлгүсүндөгү учактарды сунуштаган. Бирок ал жок, андайлар керек эмес, мыкты учактар керек деп баш тарткан. Ошол учурда Москва дүйнөдөгү эң мыкты учактарды, немис өндүрүшүндөгү Юнкерс 13 үлгүсүндөгү учактарды сатып алып жаткан. Сакен 12-нин ордуна 2 заманбап учак алууну чечкен. Сейфуллин өзү учкуч болгон эмес, бирок 1923 жылдын 9 айынын 8-inde биринчи жолу учакка отурган казак болуп калды. Мындан тышкары ал Оренбургда казак кавалерия мектебинин ачылышына көмөктөшкөн. Ал аэроклубтарды ачууга да демиөрчүлүк кылган. Казак кавалерия мектебине казактар дароо агылып келишкен. Алардын кызыгуусун арттыруу үчүн Сейфуллин бул мектептин эң урматтуу курсанты болуп калган. Бирок аэроклубка эл көп барган эмес, бирок кийинчерээк барды. Кимдер? Талгат Бегелдинов 2 жолку Советтер Союзунун баатыры. Белгилүү казак учкучу Хиуаз Доспанова. Ал ийгиликтүү, сулуу жана атактуу болгон, бирок ошого карабастан чексиз жалгыз эле. Аны көптөгөн аялдар сүйчү, бирок бактылуу мамиле куруу эч мүмкүн болгон эмес. Сакен Гүлбахрам Батырбекованы жолуктурганга чейин. Ал аны биринчи жолу Петропавлда көрүп, тынчтыгын жоготту. Узун кара өрүлгөн чачтары, ак жүзү жана узун бойлуу сулуулугу менен ал дароо анын жүрөгүн багынтты. Сакен Акмолинскке кайтып келип, ага узун каттарды жаза баштады. Бул каттарда ырлар, суктануу жана атүгүл кеңештер да бар эле. Өз билгениңди жаса, бирок эл айтсын сен жөнүндө кеп. Сыр дүйнөң бай деп баарынан кандай гана кооз кийинсең да. Пайда жок ээн баш адамдан, сыртынан гана жылтырак, ичинен бузук мөмөгө окшошуп калат акыры. Ошондуктан кеңештеримди жиберип жатам сүйгөнүмө. Анткени сен жашаган шаар чөлдөн алыс жайгашкан. Гүлбахрам жубайынын эскерүүлөрүнөн. Сакен күтүүсүздөн мага турмушка чыгууну сунуш кылды. Мен сылык түрдө баш тарттым. Ага карапайым айылдык кызмын. Сен болсо европалыктардай кийинип, шляпа жана таякчан жүрөсүң. Мен сага ылайыктуу болбойм дедим. Анда Сакен, эгер сага жакпаса мен шляпа менен таякчан жүрбөйм деп жооп берип, жок дегенде кат жазууга уруксат сурады. Конечно же, Гульбахрам сразу же тоже Гүлбахрам да Сакенди сүйүп калган. Бирок бул никеге анын атасы каршы болгон. Ал кызына Сейфуллин албетте таланттуу жана урматтуу адам, бирок анын жашоосунда көп аялдар болгон. Аны менен жашоо оңой болбойт. Эгер ага турмушка чыксаң, кийин даттанба деген. Бирок узак убакыт ат алышуулардан кийин Гүлбахрам Сакендин сунушун кабыл алып, Акмолинскке жол тарткан.
к мужу в Акмолинск. Гүлбахрамдын атасынын тынчсыздануусу бекер болгон жок. Көп өтпөй жаш жубайлардын мамилесинде кыйынчылыктар пайда болду. Себеби Сейфуллиндин айланасында ар дайым аялдардын көңүлү топтолгон эле. Ошого карабастан экөө тең бул никени сактап калууга аракет кылышты. Сакен канчалык бош эмес болбосун, жубайына убакыт бөлүүгө тырышты. Ар бир дем алышта мүмкүнчүлүк болгондо экөө анын сүйүктүү жери Көкшетауга барчу. Көкшетаунун кооз пейзаждары ага ар дайым шыктануу тартуулаган. Анын көптөгөн чыгармалары дал ушул аймактын сулуулугуна арналып жазылган. 1929 жыл. Сейфуллиндердин үйүндө кубанычтуу жана көптөн күткөн окуя болуп өттү. Гүлбахрам алардын туң кызы Лаураны төрөдү. Кыз атасына абдан окшош болчу. Сакен аны аябай жакшы көрүп, эркелетип дари, дана, жан дүйнөнүн дабасы, бальзамым деп атачу. Үйгө келгенде аны колуна алганда бардык түйшүктөр унутулчу. Сакен мээримге бөлөнүп калчу. Тилекке каршы бала узак жашаган жок. Болгону 3 жашка чыкты. Гүлбахрам Москвага окууга кеткенде кызын да ала кеткен. Бирок ал жакта Лаура өпкөнүн сезгенүүсүнө чалдыгып, аны сактап калуу мүмкүн болбой калган. Бул сүрөттө үй бүлөнүн сүйүктүү наристеси менен коштошуусу чагылдырылган. Сакендин кайгысы чексиз эле. Ал бул жоготууга чыдамкайлык менен туруштук берүүгө аракет кылды. Бирок ооруткан азап жүрөгүн эзип жатты. Гүлбахрам болсо ар дайым өзүн күнөөлөп, күйөөсүн сооротууга аракет кылды. Өзүңдү мынчалык кыйнама, бизде дагы балдар болот деп жубатты. 1936 жылдын 7 айында Гүлбахрам Сакенге уул төрөдү. Балага Аян деген атты улуу жазуучу Мухтар Ауезов ыйгарган. Сейфуллиндердин үйүндө кайрадан кубаныч нур чачты. Эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуу ошол кезде абдан жооптуу жана ардактуу кызмат эле. Бүгүнкү күндө аны премьер-министрдин милдети менен салыштырууга болот. Бул кызмат өтө кеңири ыйгарым укуктарды берген жана Сакен аларды элинин жыргалчылыгы үчүн толук пайдаланган. Алгачкы жасаган маанилүү иши өз элине анын тарыхыятын казак катары кайтарып берүү болду. Еще со времен Ивана Грозного Иван Грозныйдын заманынан бери казактар өз атынан казак деген ысымынан ажыраган. Эркин, көз карандысыз эл деп аталган казактар орус бийлигинин бойругу менен сибирдик казактар менен чаташтырбоо үчүн бир тараптуу түрдө киргиз деп өзгөртүлүп, казак аты жок кылынган. Ошол эле учурда чыныгы кыргыздар, кара кыргыздар деп аталып калган. Мына ушул адилетсиздикти көрүп, 1922 жылы мамлекеттин жетекчиси болуп турганда Сакен Сейфуллин бул маселени көтөргөн. Ал биз өзүбүздү казак деп атоого тийишпиз, өз тарыхыятыбызды кайтарышыбыз керек деп бул маселени чечүүгө белсенип киришкен. Жада калса революцияга чейин улуу Абай өзү калың элим казагым деп жазган. Ага казак интеллигенциясы, алаш ордочулар казак гезитин чыгарган. Сакен дал ушул адилетсиздикти оңдоо үчүн демилге көтөргөн. 1923 жылдың 15 акпанында казакты казак дейт. 1923 жылдын 1 айынын 15-inde казакты казак деп атайлы жана катааны оңдойлу деген макала жарык көрдү. Дал ушул күндөн тартып казактарга өз атын кайтарып берүү жана казак тилин өнүктүрүү иши башталган. Сейфуллиндин ишениминде биз сабаттуу болушубуз керек, өзүбүздү туура тарбиялап, татыктуу билим алып, туура жолго түшүшүбүз зарыл. Казак тилин өнүктүрүүгө чын жүрөктөн умтулушубуз керек. Ал жөн гана идеяларды сунуштаган эмес. Аларды ишке ашыруу үчүн чоң аракет жумшаган. Казак тилин мамлекеттик мекемелерде өнүктүрүүнү баштайлы, жерден өйдө карай жана өйдөдөн төмөн карай. Каражаттын жоктугуна кейибейли. Бул үчүн бизге демилге, энергия жана чыныгы умтулуу гана керек деп баса белгилеген. И с этого момента НКВД ОГПУ установила слежку Сакена Сейфуллина. Ошол учурдан тартып НКВД ОГПУ Сакен Сейфуллиндин артынан көзөмөл жүргүзө баштады. Бул көзөмөл көп жылдар бою уланды. Сакен Сейфуллин казактардын эл комиссарлар советинин төрагасы болуп турганда өкмөттү түзүү милдети турган. Москва бул кызматтарга билимдүү, сабаттуу адамдарды сунуштаган. Бирок Сейфуллин өзүнүн корректировкасын киргизип, эски казак интеллигенциясынын өкүлдөрүн да ала алабызбы деген маселени көтөргөн.
1919 жылдын жалган куран айынын 4-үндө Алаш Ордо реабилитацияланган жана Сейфуллин ошол учурдагы Лениндин декретине таянып, өзүнүн өкмөтүнө Алаш Ордонун көрүнүктүү мүчөлөрүн тарткан. Алгачкы орун басары катары Ахмет Байтурсуновду агартуу эл комиссары кылып дайындаган. Байтурсунов тарых мугалими болуу менен бирге Алаш Ордонун жетекчилеринин бири болгон. Депутат первый, второй государственный. Экинчи орун басары болуп Ахмет Билимжанов, юстиция эл комиссары дайындалган. Ал биринчи, экинчи мамлекеттик думанын депутаты жана Алаш Ордонун юстиция бөлүмүнүн башчысы болгон. Мындан тышкары өкмөттүн курамына төмөнкү адамдар кирген: Смагул Садуахасов, Алимхан Ермеков, Ныгмет Нурмаков, Есенгали Касаболотов. Падышалык армиянын полковниги, бирок аны Сейфуллин финансы жана бюджет тармагына тарткан. Финансы, бюджет. Потому что должны были знать. Мажет Чумбалов, белгилүү дарыгер, ал саламаттыкты сактоо эл комиссары болуп дайындалган. Жалпысынан өкмөт 15 адамдан турган. Анын 40% Алаш Ордонун өкүлдөрү болгон. Человек 40% это Алашорда. Представляете? Бул өкмөт бир катар маанилүү реформаларды жүргүзгөн. 1922 жылы Сейфуллиндин демилгеси менен жер кодекси кабыл алынган. Издал первый указ. И первый указ, который он издал, Жер маселеси ар дайым улуттар жана мамлекеттер үчүн маанилүү болгон. Бул кодекстин негизинде миллиондогон гектар жер казак элине кайтарылган. Буга чейин падышалык бийлик төмөндөгүдөй мыйзамдарды киргизген. И земли он вернул. Казактарга Иртыш, Волга, Урал, Нура, Исил дарыяларынын жээктерине жакындап көчүүгө тыюу салынган. Ошондой эле Каспий жана Арал деңиздерине жакын 10 версткалык аймакка кирүүгө уруксат берилген эмес. До Урала, до Иртыша, Нуры, Исиля. Бул мыйзамдар көчмөн малчылар үчүн чоң көйгөй жараткан. Анткени алар үчүн суунун жеткиликтүүлүгү эң маанилүү маселе болгон. Ал эми дарыялардын жээктери эң уруктуу, түшүмдүү аймактар болгон. Сейфуллин ушул басып алынган жерлерди казак элине кайтарып берген. Рек самые плодородные. Андан тышкары Түндүк Казакстанда Акмоло, Семей сыяктуу аймактардын чектерин талашуу маселеси чыкканда, ал бул аймактардын казак элине тиешелүү экенин далилдеген. Это почти пол Казахстана. Эта инициатива Сейфуллина на самом деле не понравилась многим. Еще больше Сейфуллиндин мындай демилгелери айрым күчтөргө жаккан эмес. Ал өзүнө көп шек жараткан учур Ахмет Байтурсуновдун мааракесин кеңири белгилөөгө уруксаат бергени болгон. НКВДга жөнөтүлгөн жашыруун каттарда аны Алаш Ордонун идеологиялык жактоочусу деп айыптап, чындап эле большевиктердин идеологиясын карманганына шек саноолор пайда болгон. 1923 жылы ал Казакстанда расмий документтерди казак тилинде жүргүзүү тууралуу токтом кабыл алууга жетишкен. Сейфуллин өкмөт башчы болуп 1922-1925 жылдар иштеген. Бирок 1925 жылы Казакстанга Сталиндин буйругу менен жаңы дайындалган биринчи катчы Филипп Голощёкин келген. Голощёкин буга чейин падыша үй бүлөсүн атууну уюштурган операцияны жетектеген жана Казакстанда катуу репрессиялык саясатты ишке ашырган. Казакстанга келгенден кийин Голощёкин өзүнүн жетекчилигине доклад жазып, Казакстанда революциянын, коомдун терең катмарларын камтыган эмес экендигин белгилейт. Эски интеллигенция азырда сый урматта. Анын далили катары Ахмет Байтурсунов мааракесинин өткөрүлүшү келтирилген. Ошондуктан Казакстанда кичинекей октябрь деген аталыш менен байлар классын толугу менен жок кылуу керек деп эсептейт. Казакстандагы партиялык жана советтик кадрлардын чирип кетүүсүн токтотуу жана токтоп калган атмосфераны айыктыруу үчүн 1928 жылдын баш он айынын 27-синде байлардын үй жайларын конфискациялоо жөнүндө токтом кабыл алынган. Бул күндү жерине коюлган жосунсуз эксперименттердин таталдык коллективдештирүүнүн башталышы катары белгилесе болот. Ал өлкөдө элдин кырылышына жана байлыкка өтө чоң чыгымдарды алып келди. 1927 жылы Казакстанда 40 миллион баш мал болгон. Ал эми 1932 жылы 5 миллион башка түшкөн. Башкача айтканда 8 эсеге азайган. Расмий маалыматтарга ылайык кеминде 1 миллион 800 миң адам өлгөн. Валерий Михайловдун Улуу жут хроникасы аттуу документалдык повестинен. Голощёкин Казакстанда Пол-Пот Кампучеда жасаган иштерин өзү жасады. Революцияга чейин казактар Азия материгиндеги түрк элдеринин арасында эң көп санды түзгөн. Эгер Совет бийлиги казак элине каршы кылган геноцидти уюштурбаса, казактар азыр 40-50 миллион болушмак. Голощёкиндин Казакстанда жасаган аракеттерин жуңгарлардын чабуулуна салыштырса болот.
Казак интеллигенциясы Кремльге кат жазып, кең талаада орун алган чоң трагедиянын көлөмдөрү тууралуу маалымат берип жатышты. Ал эми Сакен Сейфуллин «Кызыл ат» деген поэмасын жарыялап, ачка болуп өлүп бара жаткан атты Голощёкиндин реформаларынан жабыркаган элдин символу катары көрсөткөн. Поэма его «Кызыл ат», где он именно критикует. Ал «Кызыл ат» поэмасында советтик бийликтин кемчиликтери сынгалат. Жана ошол эле убакта бул чыгарма репрессияларга алып келген жол болуп калат. Буга чейин айрым изилдөөлөр Алаш Орда жетекчилери менен байланышы болгондугу боюнча айыптоолорду козгогон. Ал Ахмет Байтурсунов менен жакын достошуп, Алаш Ордонун кыймыл жетекчилеринин бири болгон. Алар жакшы мамиледе болушкан, бирок идеологиялык пикир келишпестиктер болгон менен алар аны иш жүзүндө кандайдыр бир аракеттерге алып келген эмес. Өкүндүрүүчү жагдай, казак интеллигенциясынын поэзиясы коммунисттер тарабынан кабыл алынган жок. Коммунизмдин баардык жетишкендиктерин эске албастан муну байлардын улуттук көз караштарынын көрүнүшү деп сынгалышты. Ошентсе да 1933 жылдын 3 айында ЦК ВКПнын токтому менен Филипп Голощёкин Казакстандан чакыртылды. Кийинчерээк коллективдештирүү программасын ашыкча жүргүзгөнү үчүн деп Бериянын буйругу менен атып өлтүрүлөт. Бирок бул 1941 жылы гана болот. Алгачкы кезекте Союз боюнча жүрүп жаткан репрессиялар Голощёкинге тийишпестен алыс айланып өтүп кетип жатты. Там же 3 пункта обвинения Сакену. Сакенге 3 негизги айып тагылган. Биринчи, аны Жапон империализмдин агенти деп эсептешкен. Экинчи, Троцкийдик көз караштары үчүн күнөөлөшкөн. Үчүнчү, казак улутчулдугуна байланыштуу айыптар коюлган. Бирок Сакен эч качан Жапонияда болгон эмес. 1923 жылы Токиодо катуу жер титирөө болгон. Ошол учурда Сакендин мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо да, ал кайдыгер караган эмес. Башкалардын кайгысы ага да тиешелүү болгон. Ошондуктан ал Жапония өкмөтүнө кичинекей жардам көрсөткөн. Кийинчерээк бул нерсе ага каршы колдонулган. 5 жыл мурун анын 120 жылдык мааракесинде Астанада чоң экранда Жапония өкмөтү ошол жардам үчүн Казакстанга ыраазычылыгын билдирген текст чыккан. Ал эми Троцкий менен тааныштыгы көпчүлүккө белгилүү. Ал ага Домбра деген чыгармасын арнаган. Москвага барган сайын ал Троцкий менен жолугуп турган. Анан 1928-1929 жылдары Троцкийди Алматыга сүргөнгө жиберишкенде экөө сейилдеп шахмат ойноп сүйлөшкөн дешет. Үчүнчү айып улутчулдук. Сакен ар дайым казак маданиятын, казак тилин коргоп келген. Биз казактар деген позицияны карманган. Ал территориялык маселелерди да Казакстандын кызыкчылыгына чечкен. 1936 жылдын башында баары жакшы көрүнгөн. Республика жарандык согуш менен ачаарчылыктын кесепеттеринен араң оңоло баштаган. Партия Сакен Сейфуллиндин адабий ишмердүүлүгүнүн 20 жылдык мааракесин кеңири белгилөө тууралуу чечим кабыл алган. Казакстан борбордук аткаруу комитетинин токтому аны таң калтырган. Семей мугалимдер институтуна жана бир казак орто мектебине Сакен Сейфуллиндин ысымын ыйгаруу, ага жеңил унаа берүү. Ошол эле жылы Москвада Сакен Сейфуллин казактардын алгачкы жазуучусу катары Калининдин колунан эмгек кызыл туу орденин алган. А уже через 1,5 года он окажется в тюрьме. Бирок 1,5 жылдан кийин аны контрреволюциялык көз караштары жана улутчулдук боюнча күнөөлөп, түрмөгө камашкан. Анын жазуучу жана партиялаш жолдоштору Майлин, Жансугуров, Жургенов жана башкалар да камакка алынган. Бул убакыт тарыхта улуу террор же Ержовщина деп аталган. Ал кездеги НКВДнын жетекчиси Николай Ержов Сейфуллин менен 1920-жылдары Семейде тааныш болгон. Ошол мезгилде ал Семипалатинск губерниялык комитетинин башчысы жана Казакстан крайкомунун экинчи катчысы болуп турган. НКВДны жетектегенде Ержов жалпысынан 1 342 000 адамды жок кылган.
Анын ичинен 682 миңи атылган. Ежов жана андан кийинки Берия Сталинден эркин гана аткарышкан. Казахстан же превратился в один огромный Сталин террорду бийликти бекемдөө жана атаандаштарын жок кылуу үчүн колдонгон. лишь исполнителями воли вождя Сталина. Жергиликтүү жетекчилер да ошол үлгү менен иш жүргүзүшкөн. Алар атаандаштарын куугунтуктап, тыңчыларды издөө деген шылтоо менен жок кылышкан. Под видом поиска заговорщиков и шпионов сводили счеты и устраняли конкурентов. Сәкен Сейфуллин жары Гүлбахрам апай мынандай нәрсені айтты сонда. Сакен Сейфуллиндин жубайы Гүлбахрам апа мындай деп эскерет. 1937 жылдын башоон айында Казахстанская правда жана социалисттик Казакстан гезиттеринде алаш кыймылынын мүчөлөрү жана башка мамлекеттик маданий ишмерлерди каралаган макалалар чыга баштаган. Гүлбахрам апанын айтымында Сакен өзүнүн камалаарын алдын ала сезген. Анын дайыма жанында бир чакан кол баштыгы боло турган. Ал үйдө, жумушта, конокко барганда да кайда жүрбөсүн ошол баштыгын таштачу эмес. Анын ичинде ал өзү үчүн эң кымбат нерселерди, дептерлерин, сүрөттөрүн сактаган. Атүгүл уктаганда да ошол баштык анын жанында болгон. 1937 жылдын аяк-оон айынын 24-үндө уулу Аяндын туулган күнүнүн 1-күнүнүн эртеси таңкы саат 4:00-дө Сакенди НКВД кызматкерлери келип камакка алышкан. Мен Сакен Сейфуллин, антисоветтик улутчул, террористтик козголоңчу жана тыңчылык диверсиялык уюмдун активдүү мүчөсү болгонумду мойнума алам. 1922 жылдан бери ВКБ жана Совет бийлигине каршы контрреволюциялык күрөш жүргүзгөм. Жашыруун троцкист болуп улутчул топту жетектегем. Совет өкмөтүнүн жана ВКБ жетекчилерине карата террористтик актыларды даярдоого катышкам. Өлүм жазасына тартылаардан мурун Сакен Сейфуллинге акыркы сөз беришкенде ал мындай деген. Мен Сакен Сейфуллин, мурун берген көрсөтмөлөрүмдүн баары кыйноонун натыйжасында айтылгандыгын билдирем. Мен кыйноолорго чыдай албай, жолдошторумду каралап койдум. Мен мурда айткан көрсөтмөлөрүмдөн толугу менен баш тартам. Качан өлүм тынчтыкка бөлөсө мени, жатып калсам мүрзөнүн түбүндө да менден кийин ырларым калат гана. Өткөн өмүрүмдөн алтын шоола, өтүп кетет өмүрдүн шашмалык күн, ажал келгенде алдоо мүмкүнбү? Ырларым жашайт, мен жок болсом да, бирок ким түшүнөт алар кантип туулганын? Гүлбахрам Батырбекованын эскерүүлөрүнөн илгертеден бери мындай салт болгон деп айтышат. Эгерде жигит каза болсо, анын аргымагын талаага кое беришкен. Ал эми бүркүтүн эркиндикке чыгарган, жубайынын болсо өрүлгөн чачын кесишкен. Сакенге менин узун кара чачтарым ар дайым жагар эле. Бирок аларды жактырган адам эми биз менен жок. Аяжан тынчтан албай жүрөт. Атасын сагынып жоктоп жүрөт. Экөөбүз жетим калдык. Элдин баары бизден алыстай баштады. Үйүбүздү айланып өтүшчү. Бизден качышчу. Муну мен бала кезимде дагы көргөм. Биздин айылга кара тумоо келгенде дал ушундай болгон. Азыр да жер жүзүндө кырсык тарагандай. Гезит ачсаң эле үрөйүң учат. Кээ бирөөлөр досторун тааныбай калды. Кээ бирөөлөр өзүнүн аялын, атасын. Биз да аян экөөбүз оорудан жабыркаган адамдардай элден обочолонуп калдык. Көкшетауга бара жаткан жолдо уулум катуу ооруп калды. Менин каным, сүйүктүү адамымдын уландысы колумда жан берди. Ооба, Сакен камалгандан кийин анын жубайына жана уулуна үйүн жана шаарды таштап кетүүгө буйрук берилген. Алар кайда барбасын эч жерден баш бааник таба алган жок. Баары аларды кууп чыгышты. Анткени алар менен байланышта болгон адамдар да күмөн саналышы мүмкүн эле. Ал кезде эл партияга жана Сталинге сокур ишенген. Эгерде бирөөнү камакка алышса, демек ал сөзсүз күнөөлүү деген ойдо болушкан. Анткени улуу Сталин жана партия жаңылышпайт эле.
Сакен Сейфуллиндин уулу Көкшетауда жерге берилген. Ал эми атасынын көрүстөнү белгисиз. Анын сөөгү Алматынын четиндеги көп сандаган жапырт көрүстөндөрдүн бирине жашырылышы мүмкүн деп божомолдоого болот. В лице Сакена Сейфуллина мы потеряли не только талантливого писателя и поэта, не только государственного... Сакен Сейфуллиндин өлүмү менен биз жөн гана таланттуу акын жана жазуучуну жоготкон жокпуз. Биз мамлекеттик ишмерди, революционерди, өз элин чын жүрөктөн сүйгөн патриотту жоготтук. Ал баардык күчүн жана талантынын баарын элдин жашоосун жакшыртууга багыттаган. Ал коммунист жана революционер болгон. Теңчиликке жана бир туугандыкка ишенген, бирок аны бийликке болгон ачкөздүк, бирөөлөрдүн чыккынчылыгы жок кылды. Тарыхта бул кайталанган көрүнүш, эң жаркын идеялар да жаман адамдардын колуна түшсө коркунучтуу куралга айланып кетет. Ошол эле нерсе СССРдеги социализм менен да болду. Башында анын негиздөөчүлөрү эл бактылуу жана эркин жашайт деп кыялданышкан. Элдин урааны биз кол эмеспиз болгон. Бирок натыйжада эмгек лагерлери, интеллигенциянын массалык түрдө жок кылынышы жана кыска жашаган империя, совет бийлиги болгону 70 жыл гана жашады. Бирок чындап ойгонуу Сталин өлгөндө эле башталган. Культтун кулашы менен НКВДнын түрмөлөрүндө жазыксыз кыйноолорго туш болгондор акталышты. Сакен Сейфуллин акталгандардын эң биринчилеринин катарында болгон. 1957 жылдын жалган Куран айынын 21-inde СССРдин жогорку сотунун аскердик коллегиясы анын кылмыш жасабагандыгын расмий түрдө жарыялады. Признав, что в его действиях не было состава преступления.